Бүгүнкү убакытта Кыргызстанда коронавирус менен катталган учур жок. Санитардык эпидемиологик абал туруктуу. Биз болсо өзүбүздүн ишибизди баягы айтылган мыйзам чегинде баары кылынып атат. Азыр 14 марттан баштап бизде азыр жаңы алгоритм кирди. Бул деген ошо бизге кирип аткан жарандарды 3 категория болду. Кайсы мамлекеттерден кайсыга мындай күчтүү көзөмөл дегендей, ошон үчүн 1, 2, 3 категория деп кирдик. 1 категорияда келген жарандар, кыргыздын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар болсо, алар 14 күндүк биздин обсервацияга жатышат, толук көзөмөлдө болот. Ошол обсервацияда алар эч жакка чыкпайт. 2 жолу лабораториялык диагностика кылат, эпиданамнез болот, опрос болот, толук көзөмөлдө болот. Ошол обсервацияда алар эч жакка чыкпайт. 2 жолу лабораториялык диагностика кылат, эпиданамнез болот, опрос болот. Анан 12-13 күнү дагы экинчи жолу анализ алып, ал анализдин баары терс болгондо гана биз элге чыгарабыз. Эми азыр дары-дармектер боюнча биз ошо жакын арада эле мониторинг кылып чыктык. Азыркы күндө биздин ооруканаларда дагы дары-дармектер бар. Фармацевтикалык рыноктор да бар экен. Жетишпегендердин баарын мониторинг кылып, биз фирмалар менен кезип айттык, алып келгиле деп. Анан маскалар боюнча уже чыгара баштадык. Азыр 2 Кыргызстандын компаниясы уже чыгара башташты. Бирөө азыр биздин жанакы СЭС ВДНХ жакта чыгара баштады. Анан ошто дагы биздин бир ишке да чыгара баштады. Андан тышкары дагы бөлөк варианттар да келип атат. Анан негизи масканы азыр максималдуу түрдө ошо жетиштүү кылганга биз толук аракеттерди кылабыз.